ناصحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү видеобузда биз эл аралык Ахмадия мусулман жамаатынын өсүп өнүгүүсү тууралуу сөз кылып, сиздерди Ахмадия мусулман жамааты Африканын дагы бир өлкөсү Бенин Республикасында салган бир жаңы мечиттин ачылуу аземи менен тааныштырып өтөбүз. Урматтуу туугандар, Аллах Тааланын жардамы жана колдоосу менен Бенин Республикасындагы Ахмадия мусулман жамааты Бохикун аймагындагы Сухунта айылында кооз мечит курууга жетишти. Альхамдулиллах. Бул айыл Бохикун аймактык борборунан 13 чакырым чыгыш тарапта жайгашкан жана жалпысынан 2000ге жакын калкы бар. Ахмадия мусулман жамаатынын пайда болушу 2010 жылдын башында ушул аймакка даават кылуу үчүн келген жергиликтүү үгүтчү дааватчыларыбыз Месут Таффик мырза жана Годуну Юсуф мырза тарабынан Ахмадия мусулман жамааты түзүлгөн. Сохан Карим аттуу бактылуу инсан Ахмадияны кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Кийин ошол адам аркылуу бул айылда дагы башка даават кылуу программалары жүргүзүлүп, 74 кишиден турган жамаат пайда болуп, Сохан Карим мырза жамааттын президенти болуп дайындалды. Улуу урматтуу президент жер тилкесин сатып алып, Ахмадия мусулман жамаатына белекке берди. Ал жерде чатыры саман менен жабылган убактылуу намазкана курулуп, намаз окула башталды. Мечиттин курулушунун башталышы 2023 жылдын апрель айында Бениндеги жамаатыбыздын амири Лукман Басиру мырзанын көрсөтмөлөрүнүн негизинде бул айылда мечит куруу иштери башталган. Жамаат тарабынан жер тилкесин, жамаат атына өткөрүү кагаздарын даярдоо, схемасын түзүү сыяктуу иштери бүткөрүлдү. Бохикун аймагында кызмат кылып жаткан үгүтчү дааватчыбыз Анварул Хак мырзанын уулдары Камран Ахмат мырза жана Абрар Ахмат мырза бир кооз мечиттин долбоорун иштеп чыгышып, ал жактырылгандан кийин курулуш иштери башталды. 8 айдын ичинде кооз мечит курулду. Мечиттин жабык бөлүгү 80 чарчы метрди түзөт. Алдыда 30 чарчы метр короосу бар, полуна кызыл плиткалар кафел коюлган. Бул мечитте 200 адам оңой эле намаз окуй алат. Мечиттин 2 чоң жана 2 кичинекей мунарасы алыстан көрүнүп, мечиттин көркүнө көрк кошуп турат. Мечиттин курулушуна чейин Ифтихар Ахмат аттуу бир досумдун атасы Эйжаз Ахмат мырзанын атына мечиттин аймагында бир кудук курдурган. Ошондой эле курулушу бүткөндөн кийин мечитке ИААЕ тарабынан күн батареялары орнотулган. Ушундай жол менен мечит суу жана МТА менен жакшы камсыз болгон. Мечиттин залы Куран аяттары жана Алланын ысымдары менен кооздолгон. Курулуш процессинде биздин жергиликтүү жамаатыбыздын мүчөлөрү да ар тараптан колдоо көрсөтүштү. Өзгөчө Сохан Карим мырза ар тараптан курмандыктарды жасаган. Аллах Таала ага эң жакшы сыйлык берсин. Ачылыш аземи. Мечиттин ачылыш аземи 2023 жылдын 18 ноябрында ишемби күнү өттү. Улуттук борбордун атынан Бениндеги Ахмадия мусулман жамаатынын улуу урматтуу амири менен бирге улуттук башкы катчы Асани Малики мырза, тарбия берүү боюнча улуттук катчы Салами Рашид мырза жана Хафиз Тунну Дауда мырза делегация катары барышты. Ачылыш программасы Курани Каримди окуу жана котормосу менен башталды. Андан соң 3 атфалдан турган балдар Я айна файзиллахи вал ирфани касыйдасын ырдашты. Андан соң ал аймактын жетекчилери мечиттин курулушу боюнча өз ойлорун айтышып, өздөрүнүн аймагында электр жарыгы жана суусу бар кооз мечит куруп бергендиги үчүн Ахмадия мусулман жамаатына чын жүрөктөн ыраазычылыктарын билдиришти. Алардын арасында жергиликтүү мэрлер, айыл өкмөт башчылары жана башка көрүнүктүү адамдар бар болчу.
Андан соң бир салттуу акын Ахмадияга арнаган ырларын фондо тилинде кооз обон менен тартуулап, келген коноктор тарабынан зор бааланды. Программанын аягында Бениндеги жамаатыбыздын улуу урматтуу амири өз сөзүндө ибадаттын жана мечиттин маанилүүлүгүн жана максаттарын жана Ахмадия акыйкатын айтып берди. Андан соң улуу урматтуу амир жалпы эл менен бирге калима-и-таййиба Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулаллахты окуп жатып лентаны кести. Мечитке киргенден кийин баары колдорун көтөрүп дуа кылышты. Анын бешим жана асыр намаздары окулду. Намаздан кийин 600 адамга тамак берилди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баяндоону даярдаган Мирза Фархан Ахмад Бек эл аралык Аль-Фазл гезитинин өкүлү.